Ошол мисалы үчүн түрк тили жок, араб тили жок. Жасай турган болду, жапон тили жок. Мына генерация жасап атат. Азыр генерация жасап атат кыргыз тилин. Мүмкүн бирөөнүн авторский болуш керек. Себеби бул жерде авторлук укуктар да бузулмак эмес деп ойлойм. Мына биякта робот сүйлөйт. Башчынын айдымында айдоочулук көбөлүктөрдү алмаштыруу чечими коопсуздук жана мамлекеттин эл аралык аброй үчүн кабыл алынган. Анткени мында чет өлкөлөрдө чыгарылган эски үлгүдөгү документтердин коргоо деңгээли алсыз болуп, жасалмалуу фактылары кеңири тараган. Бул жасалма интеллект биздин акылай жасаган биз топубуз. Ошол ачык айкын, open source деп коет, бүткүл баары эле колдонсок болот да. Азыр мына жогорку кеңештин дагы айтишниктерге бердик, азыр кичине көрүп атат, анан ошол маалымат таратты. Жана башка өлкөлөр, мисалы үчүн урду деген тили, анан креол деген тили, ошонун негизинде мындай жасап берип атышат. Биз азыр бүткүл дүйнөгө салым кошуп атабыз десек болот. Азыр 7000 ашык тил дүйнөдө бар. Ошо 7000 ашык тилге мындай акылай модель болуп калды деп десек болот. Мен азыр как раз Давостон келдим, ошону трибунадан ошону айтып бердим. Биздин мамлекеттин бирден бир максаты бул мамлекеттик өзүбүздүн кыргыз тилин өнүктүрүү. Ошондуктан биринчиден биз ушул акылай стартапты пайдалануу менен бул жерде эмоциялык сүйлөө синтези бар экен да. Чыгармаларды укулуктуу, балдардын көңүлүн, ал түгүл чоң адамдардын да көңүлүн буруучу чыгармаларды ушу аудио китептерди көбөйтсөк деген максатта сунуш берип атам.